Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatly bir tuğanlar. Keyinki bizden temamız bul mat teması. Başkaça aytkanda sozulmanın teması. Bul sabakta biz mat emne ekendigin, jana kантип okulat ekendigin, jana kanday payda bolat ekendigin. Başkaça aytkanda şartları kanday ekendigi jönündө masele kılabız. El-maddu, je bolboso mat, Arap tilinden sozu, sozulma degendi bildiredi. Başkaça aytkanda sozulma ündülördü bildiredi. Arap tilinde ündü tamgalar je bolboso ündü hareketler sozulup okulgan учурлар көп болот. Мына ошол жөнүндө буюрса кеп кылабыз. Arap tilinde sozulma tamgalar бар. Sozulma temasının özünün 3 tamgası var. Alar üçөө экен. 3 tamga. Жана алар алиф, вау, я тамгалары болуп саналат. Бул 3 тамга алфавиттеги алиф же болсо вау же я тамгасы эмес. Бул 3 тамга алиф, вау, я маддия деп же болбосо алиф, вау, я созулма тамгалары деп өзүнчө тамгалар болуп саналат. Демек, ушул 3 тамга гана үндүүлөрдү созууга же болбосо созуп окууга алып келиши мүмкүн. Ушул 3 тамга аркылуу гана созулма эрежелер пайда болот. Эми бул 3 тамганын созулуп башталуусунун же болбосо созулманын пайда болуусунун өзүнүн шарттары бар. Ал кандай шарттар дегенде, бизде созулма алиф тамгасы кайсы бир сөздө, кайсы жеринде келсе дагы, созулма алиф тамгасы өзүнө чейинки тамгада, бул жерге мисалы та тамгасын кошуп койсок болот. Өзүнө чейинки тамганын аракетин талап кылат. Эгерде ушул аракет бизде бул жерде фатха болчу болсо, бул жерде бизде созулма пайда болот. Ал эми касра же домма аракети болгон болсо, анан созулма алиф келген болсо, анда бул жерде созулма алиф эч качан, башкача айтканда созулма эрежеси эч качан пайда болбойт. Демек, алифтин шарты өзүнө чейинки тамга фатхалуу болушу керек экен. Ушул учурда гана созулуу процесси жүрө баштайт. Ошондой эле вау тамгасы. Вау тамгасы деле өзүнө чейинки тамгага талабы бар. Мисалы, бул жерде деле та тамгасын коюп коелу. Вау тамгасы өзүнө чейинки тамганын аракетин домма болуусун талап кылат. Демек, бул жерде ту болгон болсо, андан кийин вау келген болсо, анда бул жерде бизде ту деп созулуу эрежеси же болбосо созулуу процесси ишке кирет. Доммасыз эч кандай созулма пайда болбойт. Бул жерде фатха же касра болчу болсо, анда бизде ту деп тагыраак айтканда созулуу эрежеси эч качан пайда болбойт. Ошондой эле я тамгасы. Я тамгасы деле өзүнө чейинки тамганын аракетин талап кылат, же болбосо өзүнүн шарты бар десек болот. Бул жерге деле мисалы та тамгасын кошуп коелу. Та тамгасын коштук. Бул жерде бизде та тамгасынын аракети созулма я тамгасында касралуу болуусу шарт. Эгерде бул жерде т тамгасы и менен келбесе, анда бизде созулма эрежеси пайда болбойт. Демек, созулма я тамгасы деле өзүнө чейинки тамганын аракети касра болуусун талап кылат экен. Алиф фатханы талап кылат, вау домманы, анан я тамгасы касраны талап кылат экен. Ушул учурда гана, ушул шарт менен гана созулуу эрежеси же болбосо созулма жүрө баштайт, процесске кире баштайт.
Эми бул жерде бизде созулма алифауя созулма эрежеси пайда болуусунун шарты өзүнө чейинки тамган аракеттери болду. Ал эми өзүнөн кийинки созулма пайда болгондон кийинки тамгалардын келген учурлары деле бар. Ал эми өзүнөн кийинкилеринен созулма канча аракетке созулат экендиги белгилүү болот. Алар жөнүндө буюрса кийинки темаларда өтөбүз. Демек, бул жерде биз инна, амма, кама, гурабу, турабу, куффару, баййинату деп үндүү аракеттерди созуп окуйт экенбиз. Ушул 3 шарттын алкагында. Демек, созулма мат деген созулма деген сөз экен, 3 тамгасы бар экен, алиф ва уя тамгалар экен жана анын созулманын пайда болуусунун шарттары төмөндөгүдөй шарттарда экен. Кийинки сабактан көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.